Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардық мақтауларыбыз жаратушыбыз Аллах Таалага болсын. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү дилазыктын көрсөтүүсүндө аялдын үй бүлөдөгү жана коомдогу орду тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү дилмаектин коногу ардактуу эс алууда жүргөн эжекебиз Гулмата Мөтөбархан. Биздин дилмаектин төрүнө куш келипсиз. Мөтөбархан эже, мына өзүңүз дагы аялдарга, жаштарга насаатчы катары көп иштерди кылып келатасыз да. Ушул аялдардын орду тууралуу өзүңүздүн оюңузду ортого салып кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыштар болсун. Алем пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын жора жолдошторуна салам салаваттар болсун. Ошондой эле мына көрүүчүлөр сиздерге жана биздерге Аллахым өмүрлөрүбүзгө, рызкыларыбызга, саламатчылыгыбызга берекесин берген болсун. Мына бүгүнкү темаңыз өтө жакшы экен. Аялдардын коомдогу жана үй бүлөдөгү орду. Коомдо дагы коом болгондон кийин бул ушул жерде дагы үй бүлөдө дагы бул өзүдө бир мамлекет. Аял деген өтө назик деп ойлоймун. Аял дегенде мен чоң энелерди, апаларды, эже сиңдилерди, ошондой эле мына кичинекей кыздарды, ошолорго таандык болгон затты элестетем. Болгондо дагы өтө назик, өтө мээримдүү, өтө кайрымдуу, өтө боорукер аял заты болуп эсептелет. Мына аял дегенибизде мына азыр биздин коомубузда көбүнчө мына жашообуздагы биринчи эле баштасак, мына кичинекей кыздарыбыздан детсадка бергенге чейин, мектепке бергенге чейин, мына мектепте окуп жүргөндөгүлөргө чейин, окуп жүргөндөр дагы мына көбүнчө азыркы заманыбыз барчылык, төөнүн карды жарылгандай кийин биздин кыргыздарда өтө жакшы макалдарыбыз бар. Бунун аркасында көптөгөн точкалар, көптөгөн сөздөр бар. Мына ошолордо булар мектепке баргандан баштап эле мына кыздарыбыз, кичинекейлерибизде азыр окуш деген, ой пикирленүү деген, ата энеден коркуу деген, элдерден уятты деген нерселерден бир аз ырак болуп бараткан чактарыбыз да. Булардын себеби азыр бизге өтө илимдин, техниканын мына жетишкендигинен бардыгыбыз азыр мына 7 жаштан баштап, кичинекей окугандан баштап, 7 жаш десем деги эле жаңыламын. Мына 3 жашар, мисалы менин неберем мына 1 жашарга жете элек телефонду кармап бирөөлөргө бир нерселер жөнөтүп койгонго жетет да. Мына ушундай чоң телефондор, бул телефондордагы оңойлук менен келбегендер, ушундайлардын оңой гана жашоо тиричилигибизге кирип келишинен көп нерселерибизге биз жетише албай кетип баратабыз. Мына келин кыздарыбыз дагы эле көбүнчө мына окуган студенттик маалдарыбыз дейбиз да. Мына эң адамдардын, жашоо кыздарыбыздын эң бактылуу турмуштары, бактылуу күндөр бул студенттик күндөргө такалат экен да. Студенттик күндөр дегенибизде булар азыр баягы телефон менен гана окушуп, телефон менен гана бүтүрүп, ата энелер мына мигрант болуп, чет мамлекеттерде иштеп жүрүп, ушулардын акчасы менен гана окуп калышты да. Илгери биз мектеп дегенде бүгүн тапшырма аткарылбай калса, анда бизде свет дегенде дагы анча жетишкен эмес эле. Чырактын немесинде мына баягы таблица дейбиз. Ушуларды жаттап, ушу окууга эртең даярдансак, эгер айта албай калсак, уят деген сөздөр өтө бизге катуу тийген, ушунчалык даражада жетишкенге аракет кылат элек да. Азыр болсо андай эмес, анын тескериси болуп калды. Ал эми мына келин кыздарыбызга келсек, булар дагы баягы кийимдин аркасынан, моданын аркасынан мына эркек балдарыбыздын шымдарыны кийишип алып, чачтарын жазып алып, аялы ким, кызы ким, эркек балдар ким деген дагы биз бир аз ушулар таанууда кыйынга туруп келатат. Мына эми 30-40 жаштан баштап, 40 жашыбыздан баштап уже биздин жаш келиндерибиз, кыздарыбыздын балдары бир аз чоңоюп калганда, ата энелерине, тайне тайтасына таштап коюп, мигрант болуп, акчанын аркасында кууп кетти. Акчасынын аркасында баланын тарбиясы деген, баланы тарбиялоо, эртеңки келечекте ушулардан биз эмнени үмүт кылабыз деген дагы бир аз ойлондура турган маселе болуп калды. Бирок ата энелер аны ойлобой калды биздин жаштарыбыз. Ал эми мына 40 жаштан, 50 жаштан ашкандан кийин
Bizde bir жакшы, биз сыяктуу 50-тен 60-тарга барып калганда отуруш деген тырмакчанын арасындагы сөздөргө бурулуп кетти да көңүлдөрүбүз. Себеби мына пенсияга чыктык, Аллага шүгүр эсепсиз иштеп тапкан кыйналганыбыздын эсебинен мына мамлекет бизге жакшы эле өлчөмдө пенсияны чыгарып берди. Ушуларды алып алгандан кийин биз ошолор менен эле балдардын таап келген каражатына, үнөмүнө ушул жакшы үнөмдөп иштеп, ошону жакшы жай-жайына койбостон биз отуруш деген нерсени көбүнчө биринчи орунга коюп алдык да. Жашообузга киргизип алдык десем жаңылбайм. Себеби бардыгы эле баягы отуруш дегенде булар ар түрдүү отуруштар болуп кетти. Коллективный отуруш дейбиз, баягы классташтар отуруш дейбиз, туулган күн деген отуруш, ишкылып отуруштун көп түрүнө айланып кетти да. Ошон үчүн ушундай нерселерди мына биз сыяктуу энелер үй бүлө бир мамлекет болгондон кийин үйдөгү тарбияны, үйдөгү үнүмдү, уяттуулукту, адеп ахлакты кармасак, анан кийин биздин кийинки жаштарыбызга, кийинки муундарыбызга жакшы жол болот деймин да. Бирок биз ушул аял затына ушул жерге келгенде бир аз аксап жаткан чагыбыз, азыркы биздин мына техниканын илимдин жетишкен маалында бир аз кыйналып турган убагыбыз деймин аялдарга. Мурун биздей аялдар бала чаканы багам деп тамеки деген нерсе болот эле, туурабы, колхоз совхоздор деген болот эле. Ушулар менен эле алектенип, балдарды бир эмгектенип, эң кеминде бир 5-6 баласы болот эле да. Азыр биздин жаштарыбызда эң көп деген бир 5 балалуу болуп калды, 5-6 болуп калды. Бирок эми азыр жаштарыбыз жетишкендиктен көп балалууларга жакшы, алхамдулиллах, айланып келип атат. Заманыбыз жакшы эле токчулук, молчулук болуп атат. Бирок биздин адеп ахлагыбыз бир аз аксап, аял деген, эне деген терминдерге жакшы жооп бере албай калган чагыбызбы деп ойлойм, менин оюмча. Мына ошол сиз отуруш деп айтып кеттиңиз го. Ушул маселеде мен да көп ойлонуп атам да. Биздин бала кезде да отуруш болчу. Анда ошо мектептерде, класстарда туулган күн кылып ушундай болчу да. Биздин ата-энелерибиз жөнөткөн эмес, ошол учурда катышкан эмеспиз. Эми ошондо уккан терминдер анда жалпы массалык мааниге ээ эмес болчу да. Азыр деген эми бул отуруш деген аябай эле ордуна чоң таап отуруп алды биздин эмеге, коомчулукка. Ушуга мен аялдарга аябай капамын, аялдарга айтат элем да, энелерге мына бул эми жаштар жарайт, жаштар кылып атат экен отуруштар, классташтарын менен отуруп атыптыр. Бирок ал деле туура эмес. Бирок мынабы 60-ка чыккан, 70-ке чыккан кемпирлер классташтарын издеп баштады да. Ой, классташ отуруш, жердеш отуруш, кыздар отуруш, эми отуруштун аттары, эме аталыштары көп аябай. Ушунун баары неден келип атат? Мына аял киши көчөгө чыгып алды деген сөз келет да мунун артындачы. Биздин мына алымдарыбыз дагы аябай капа болуп атат. Ушундай аялдар өз ордуңарды, өз кадыр сыйыңарды, урматыңарды жайына коюп, өз үй бүлөңөрдү, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөгү милдеттериңерди кылбай калдыңар деген бул ачык айтылып калды да. Бул өтө бизге мындай оор тие турган нерсе да. Аялдын ошо коомдогу орду, мына коомдогу ордун, коомдо аялдар ушундай жалпы массалык түрдө отурушка чыгып алса, коомдо деген ушундай аялдар көчөгө чыгып кетти деген сөзгө барып такалат экен да. Бул туура айтасыз, ушул жерге келгенде отуруш деген чындыгында биздин ата-энелерибиз ушундай жаштарда эч качан ушундай көчөлөргө, чайханаларга барып отуруптур деген биз аталарыбыздан эле эшитчү элек да, угат элек да ошондой сөздөрдү. Аксакалдар барышчу эле, аталар чайханасы дегендер болчу эле да, ошондой жерлерге барып чай ичип, ошондой болсо дагы, ушу биздин энелерибиз эч качан ушундай чайханага барып, биз чай ичип келдик дегенди уккан эмеспиз да. Мына эми азыр чындыгында азыр массалык жөн эле беймаралчылык болуп калды да. Мына энелерибиз, эми биз теңдүү курдаштарыбыз көбүнчө ушундай отурушту, баягы балдарыбыз бул отуруш деген сөз өзү бул барчылыктан келип жаткан эмес. Барчылыктан болуп атат да. Бул эми пенсия эч канчага жетпейт, бирок ошол баягы биз курактуулардын балдары,
мына мигрантта иштешип, олар кандай кыйналып акча таап атканы менен эч кимди ойлондурбайт да. Ата-энелерди дагы эне дегенди жүрөгүндө сыздатпайт да. Ушулардан акча келсе болду, отурушка барса, эми ондо канчалык даражада айланат акчасы, ону эч ким ойлонбойт да. Ошон үчүн bunday нерселерден убактыбызды 2 саат, 3 сааттап кеткен убактыбызды биз башка ушу убакытты үнөмдөп калсак, мына биздин 60ка чыгып калсак, жашыбыз 60тан өтүп атсак, биз үчүн ошондой жерлерге барыш өтө бир уяттуу нерсе да. Адеп ахлагыбызга, биздин коомубузга азыркы жашап аткан чөйрөбүзгө туура келбей турган нерсе да. Эгер ошонун ордуна биз илим алып, бир жакшы насөткөй ушундай карылардан, чоң энелерибизден өткөн турмуштардан андай болгон эле деген карынын сөзүн капка сал деп, ошол каптын ичинен жок дегенде бизге бир 2 жакшы нерсе сөз чыгаттыр. Ушундай нерселерди алсак, балдарыбызга жакшы тарбияларды берсек, биз өзүбүздүн адеп ахлагыбызды оңдосок, албетте бизден кийинки муундар, бизден кийинки кыз келиндерибиз, жаштарыбыз, сиңдилерибиз жакшы жолдордо бекем үй бүлөлөрдү куруп, үнөмчүл, тарбиялуу, мындай таза, бардык нерсеге жетише турган энелерден, бактылуу энелерден чыгат албетте. Эми жаман бардык эле андай ушу отуруштардан эле келбей атат дегенден ыракмын. Иншаллах биздин энелерибизден, сиңдилерибизден, курдаштарыбыздан жакшы, бактылуу, өзүнүн үй бүлөсүн бекемдеп калган, келечекте балдарынан көп жакшы нерселерди күтүүчү, карыганда кароочу, кайрымдуу, салык фарзандар тарбиялаткан энелер андан дагы көп. Бирок эми көбүнчө басымдуулук баягы отуруштагы энелерге келип такалып атат да. Ушул гана көйгөйдү орутуп атат. Чындыгында туура айтасыз. Жакшы маселени көтөрүпсүз. Жакында ошо мен дагы бир банкоматка келип пенсия алайын деп кезек күтүп тургам да. Анан адамдар көйлүү болгон, анан бир апа келди да. Ай, мага эме кезекти бериңиздер, мен деген отурушка кетип атам. Кемпирлер күтүп калды дейт да. Күтүп калды, келиңиз апа деп туруп пенсиясын алып берип коюшту. Ошол жерде мен ушундай жаман акыбалда калдым. Апа эме төрдө отуруп, насатын айтып турган апа чайканага келип алып, качанкы бир кездеги эме канча жыл, 50 жыл, 40 жыл мурунку классташтарын чогултуп алып туруп ошол жерде эмнелерди сүйлөшөт ошолор. Ошондо тигидеп бирөөлөрдү кыйбат кылып башташы мүмкүн. Кафе, чайканаларды аялдар ээлеп калгандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Ошон үчүн жалпы эле аялдарга кеп кеңеш катары, сунуш катары айталы. Сиз да өзүңүздүн эмеңизди айтыңыз, пикириңизди айтыңыз, насаатыңызды айтыңыз. Мындай болуп кете бергенде бунун аягы жакшы болбойт. Туура айтасыз. Бул азыр сиздин сөзүңүзгө аралжы. Эми мына ушул эфирден пайдаланып, биздин ошондой жерге барып отурушубуз, чайханаларга барып, кафелерде барып отурушубуз бул өтө жат. Биздин кыргыздардан башка, билбейм башка улуттарда ушундай барбы жокпу. Бирок биздин кыргызыбыздын насаат салтын карманып, тарбияга көңүлдү көп бурушубуз керек. Бала чаканы үйүбүздүн, мамлекетибиздин жакшы жактарын көрсөтүп, жаман жактарын бекитип калышыбыз керек. Мына Курбанжан Даткадай энебиз мына өзүнүн баласыны камчыбегине, мына элдин биримдигин сактап калыш үчүн ошо өлүмгө дагы ыра көрдү го. Ушул дагы эне биз сыяктуу. Ошон үчүн биз бардык нерсени энеден, көп нерсени энеден алат экенбиз, энеден күтөт экенбиз да. Ошон үчүн бизге окшогон курдаштар, энелер, сиңдилер, эгер ушул жаштарыбыз, келиндерибиз эгер ушундай отурушка барайлы, ушундай классташ баягындайлерге отуруп андай кылайлы дегендин ордуна келиңиздер, ондан көрө илим алайлы. Илимде көп нерсе, илим дегенде бул бардык тармакка кирүүчү, бардык нерсенин ортосуна алып топтоп келүүчү, жыйынтыктоочу нерсе да. Адеп ахлак да ушул жерден келип чыгып атат да. Ошондо мен ушу жаштарды ушул эфирден пайдаланып, ушундай отуруштардын ордуна 2 саат, 3 саат убактыбызды кетиргендин ордуна мына кыздарыбызга баягындай жарым жылаңач эркектердин шымдарын кийгизгендин ордуна кыргыздарыбыздын эле жакшы салттагы мындай жакшы кандай биздин
кыргыздардын кийимдери чыгып атат, жакшынакай, жеңдери узун ушундайларды кийгизип, чачтарын мындай жакшы жазып таштатпастан жакшына кылып өрүп, ушуларга жакшы насааттарыбызды айтып, ушундай жакшы жолдорго баштасак, албетте биз ушул жолдо жүрсөк, бизден кийинки жаштарыбыз сөзсүз биздин жолубузда кетет да. Эгер биз ушунан тыйылбасак, дайым ушундайлардын аркасында жүрсөк, албетте бизди көргөн чоң мындай улууларды көргөн сөзсүз кичине дагы жаштар дагы бурулат да. Ошо да мыйзам ченемдүү. Ошон үчүн келиңиздер bunday nerselerden ırak bolойлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдагы эң аялдардын жакшысы бул үнөмдүү жана таза аялдарды өтө жакшы көргөн. Ошон үчүн тазалыкка, өзүбүздүн мамлекетибиз болгон үйүбүзгө бекем кут болуштукту, бекемдүүлүктү бекитишти, баягы ар бирибиздин өзүбүздүн үстүбүздөгү кожолорубузга дейбиз дейм, баягы эркектерибизди, аталарыбызды урматтоону үйрөтөйлү, олордун орду канчалык даражада экенин билейли, балдарыбызга, кыздарыбызга дайым жакшы сөздөрдү эле. Эгер келиниң жаман болсо, эч качан сен бирөөдөн көрбөгүн, себеби сенин балаң ошого татыксыз дейт да. Эгер кызың жаман болсо, анда энесинен көр дейт да, себеби тарбияны жакшы берген эмес деп. Келинибиз келген эшик аттап келгенден кийин ал башка бир мамлекеттин үйүнөн келди дейм. Ар бир үй мамлекет болуп аткан сыяктуу. Ошондо биз ошонун өзүбүздүн нугубузга түшүрүп алсак, биздин өдүмүбүздү өзүбүздүн шартыбызга көндүрүп алсак, албетте биздин келинибиз биздин жолубуздагы. Мен отурушка барсам, албетте менин келиним дагы барат да. Ошо сыяктуу ушундай нерселерден ырак болойлу, бар болойлу илайм. Жакшы, өтө жакшы маселени көтөрүп атасыз. Эми каттуураак айтып атсак энелерибиз капа болбосун абалы, Түшүнүшсүн десеңиз, мына улуу агабыз эми айтып кеткенде Ишкак Разаков агабыз айтып кетти го. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот депчи. Ошо сыңар эле ар бир эле угуп аткан энелер, ар кимибиз өзүбүздү эле контролду, өзүбүздү көзөмөл кылып, мен кандай болуп жашап атам, мен канчалык деңгээлде энемин. Мына алымдарыбыз эме Садыбакатов устаз да сен канчалык энесиң деп чыгып атпайбы? Ушул маселелердин баары эмнеден чыгып атат? Ошо энелер, аялдар өзүнүн ордунда болбой калып атат да. Ошол үчүн чыгып атат. Ошон үчүн биз эми айткан болсок, энелер, аялдар катары сунуштарыбызды айтып атабыз. Ошону өзүбүз жоёйлу деп айтып атабыз да. Эми албетте ар кимибиз ошол кылган болсок, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, өзүбүздүн кадырыбызга кылабыз. Аллахтын алдына барганыбызда жолубуз жеңилирээк болот, эгер өзүбүздү канчалык деңгээлде ошо динге, эмеге, адеп ахлакка туура келтирип жашаган болсок. Бул маселеде биз ошол аялдардын ар бирин өзүнөн суранып кетет элек да. Ошондай отуруштар токтотуңуздар, эркектер бышырган тамактарды жеп алып, машыктанып, курсант болуп кеткенди токтотолу. Туура. Эми баягы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдагы мен эки гана нерсени сиздерге аманат кылып тапшырып атам. Бири Куран, экинчиси сүннөтүм деген да. Энди биз ошо Куран үйрөнүш үчүн дагы илим керек. Сүннөттү аткарыш үчүн дагы илим керек да. Ошон үчүн бир сүннөттү тирилтиш менен 500 жыл миң жаннатка жакындайт экенбиз. Ал эми ошончолук жыл аркага тозокко дагы жакындайт экенбиз. Ошон үчүн ар бирибиз ошол 2-3 сааттап кеткен убакыттарыбызга илимге кирип, намазыбыз 5 убак намазды бизге парз кылдыбы? 5 убак намазга ишкылуу болсок, аракетибиз ошол кандай намаз окуйбуз? Менин намазым туурабы экен, түз бекен? Ошого окшогон убакыттарды кетирсек, Куранды үйрөнүп алсак, мына акыретке өтө чоң азык болот экен. Өзүбүзгө эле бул сооп даражабыз. Биздин канчалык өмүрүбүз бар экен, бул валлаху алам, билган Аллахка маалым экен да. Ошон үчүн ушундай нерселерге дагы мына убакыттарыбызды кетирбейли, көбүрөөк ушундай нерселерге аракет кылайлы. Туура. Ушул жерде эме да, бир аялга 3 эркек жооптуу экен да.
Бул жерде эркектердин маселеси да турат да. Ар бирle үйүнөн чыгып кетип аткан аялдын же күйөөсү, же атасы, же бир туугандары бар да. Мына ошолор акыретке барган кезде ошол аялдын кылган аракетине, сүйлөгөн сөзүнө, жүргөн турганына бүт жооп бере турган эркектер болуп атат мына жерде. Ошон үчүн эркектер дагы өзүңүздөрдүн жооп бере турган аялдарды, кыз кишилерди туура багыттап, туура эмес жака кетип аткан болсо тосуп, өзүңөр кийин жооптуу болуп кала турган нерседе өзүңөргө өзүңөр жеңилдик кылышыңар керек. Ошондо айтып кетким келет да. Анан кийин бар эмеспи? Курандын өзүндө айтып атат, өзүңөрдү жана үй бүлөңөр тозок отунан сактагыла депчи. Биздин келечегибизде эмне турат? Келечегибизде же бейиш, же тозок, эки эле жол болуп атат. Биз ушул өмүрдөгү жашообуз менен, кандай жашаганыбыз менен биз келечектеги түбөлүктүү жашообузду камсыздап атабыз да, туурабы? Ушу эркектерге дагы өзүңүздүн насаатыңызды айтып кетсеңиз. Туура айтасыз, ушул жерде дагы эркектерден бир жактуу эле аялдарга күнөөнү койгондон дагы алысмын. Чындыгында эркек болгондон кийин таап келүүчү, бардыгына жеткизүүчү, аялга дагы, ата-энесине дагы, баласына дагы кароочу. Мына Умар Хаттаб деп мына сахабалардан 3-чү халифа болгон, пайгамбарыбыздан кийинки. Ушунун дагы мына ушу жахилия доорунда ушу өзүнүн кызын, 6 жашар кызыны ушу тирүүлөй көмүргөн да. Ошол дагы ата болгон. Ошондой заман ошого туура келген да. Себеби кыз бала болсо өтө жаман, баягындай коомчулук уят сезишкен да. Мына эми биз азыркы коомго келсек өтө дагы жакшы мындай заманга туура келип отурабыз. Кыздарларды кадырлап атабыз. Ата-энени дагы кабырлап, ошолордун дагы мына ордун билип атабыз. Биз көбүнчө кыздарыбызга баягы эркектердин же болбосо боло турган жарынын, атанын ордуну мына үйдүн ичинде биз тарбиялап беришибиз керек да. Эгер биз энелер ошону тарбиялап кызыбызга жеткизбесек, эртең кимдир бирөөнүн жары жана кимдир бирөөнүн келини болсо, ошонун ордуну кое албайт. Бул ким эле? Ата деген кандай да болуш керек. Онун урматы кандай эле? Ал эми онун жары болгон, ого жар кандай болуш керек эле? Аны кантип сыйлаш керек эле дегенди билбейт да. Ошон үчүн эркектерибиз дагы кээ бир азыр эми көбүнчө биздин аялдарыбыз мен билем көтүп алган, бир нерсе десе эле акча таппайсың дейт. Мурунку мына совет доорунда дагы эле биздин аталарыбыз деги эле ушундай эле завод фабрика жок эле ушундай заманда жашашкан да. Ушундай эле жетилген, ушундай эле биздин энелерибиз көбүнчө үнөмдөп, көп нерсени баягындай баркына жетүү менен баалаганда, кадырлаган ушулорду, ордун өтө койгонда. Мисалы бирде үйдө бир кемчилик болуп калса, азыр атаң келсе, атаң айтсам, атаң ошого жооп берет. Мен ону билбейм дейт эле. Азыркы биздин мына биз жашап аткан азыркы учурдагы аял заты тескери болуп калды да. Азыр күйөөсүдөн сураш, кайнатадан сураш дегенди билбейм мен. Бир нерсе сурап келсе эле сурады эле берип койдум деп турушат. Ушундай бири-бирибиздин өзүбүздүн кадырыбыздын жоктугу, анан тарбиясыздыгыбыздын эле ошол немеси жыйынтыгы болсо керек дейм мен. Энелерибиз көчөдө жүрсө, чайканаларда жүрсө, чайларды чайпап. Анан каякта кадеп акылакпы? Жок эми. Жок, эми тамаша. Бирок деген ошого барып атат да. Биз аялдарыбыз, ошо апаларыбыз кызды берип атканда, ошол күйөөң ыраазы болсо, Аллах ыраазы болот. Сенин бейишиң же тозогуң ошо күйөөң болот. Ушуга ушундай кызмат кылышың керек. Ата-энени мындай кадырлашың керек. Анан деп туруп, ошо кеңештерди берип туруп, кызды ошо турмушка даярдап, келечекте эне боло турганга даярдап, ошентип чыгарган болсок, кана эме? Бирок азыр эми ондой болбой калды азыр. Ондойду кыздан дагы сураш жок, кандай барасың? Сен биринчи кайнененин, кайнатанын эшигинин алдына кириште оң буттап кирчи деген эне барбы? Оң буттап кирсең, бараканын бардыгы ошол жерде ассаламу алейкум деп кирдиң, ошол жерде берекенин баары ошол. Ошолорго кут кошо кирип атат. Сен ошолорго бүлө болдуң. Эмди ошолордун сөзү сөз,
бардық нерсесін атқарышың керек сен. Бұл жақтағы биздеги тарбия, мен берген тарбия бардығы қалды бұл жерде. Эми ошолордун айткан өдүмүнө киришиң керек деген, эне билбейм, азырынча кем болсо керек. Бирок эми жок дегенден алыспыз, Кудайга шүгүр бар, андайлар жакшы эле. Ошондой тарбиялуу энелерден, ошондой тарбиялуу кыздардан, ошондой тарбиялуу келиндерден жакшы келечекте көп нерсени күтөбүз да. Эми ар бир үй бүлөдө ошондой баягындай оң путу менен кирген берекелүү келиндер, аягымы берекелүү келген келиндер келсин, илайым. Кыздарыбыз дагы барганда ошондой жакшы, ошондой үй бүлөлөргө туура келсин. Биринчи биз ошон үчүн өзүбүздү оңдошубуз керек, жана өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Көп жаман жактардан биз ырак болушубуз керек да. Ошондо гана биз анан кийин келечектен кыздарыбыздан көп нерселерди күтөбүз. Албетте аталарыбыз дагы берде, аталарыбыздын ролу чоң болгондуктан аталарыбызды ушул эфирден баягы аялдарыбыз аял энелерди чакырып кетет элем. Атанын ордуну кызга, келинге көбүрөөк айтып, ушул жагыны көтөрмөлөсө, атанын орду жогору экендигин билдирсе, албетте биздин мамлекет өркүндөйт, өсөт, адептүү, аклактуу, салыха кыздар көп болот, албетте мамлекетибиз өркүндөп өсөт да. Биз апалар ошо жаштардын кулагына кирип калсын, ошону айтканын макул көрсө кылып калсын деген максатта неме алабыз да. Азыр пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дагы аялдардын жакшысы бу тили менен дайым шүгүр кылган. Жүрөгү менен дайым зикир кылган. Жана диндар, бардыгына каниет кылган аял жакшы деген да. Bundan эми шүгүр кылуучу барлыгына бүгүнкү тамагыбызга шүгүр. Бүгүнкү эмес, биз айлап 1-2 жылдап тамагыбызга жете турган үйүбүздө каражатыбыз бар. Иншаллах бар бардыгында азыр. Баягындай зикир кылуучу, жүрөктөн зикир кылуучу болуш үчүн Аллах Таала бизге ден соолук бергендигине шүгүр. Ден соолугубуз бар экен, биз ойлогон максатыбызга, келечекте кыла турган иштерибиздин бардыгын пландаштырганга бар экенине шүгүр, зикир кылышыбыз керек экен. Ал эми диндар аял болуш үчүн бардыгы алып келгенге каниет кылышыбыз керек экен. Бардыгына да, жогуна да. Мына биздин келиндерибиз, кыздарыбыз, энелерибиз дагы мына баягы отуруштагы дегендей жок, барышың керек, мигрант болушуң керек. Башка мамлекеттерде паленчанын баласы иштеп атат го. Сен дагы ушунан кабашың керек. Көп дагы баягындай этаж үйлөр салыш керек экен. Элден калбаш керек экен. Келиндерибиз болсо баягындай модалуу кийимдерден тойларда ар түрдүү саркеч кийимдерди кийишибиз керек экен. Эми ушундай көп нерсе үйлөрүбүз жасалганын өтө келтиришибиз керек экен. Эми барлыгыбызга шүгүр кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан, сиз эч качан өзүңүздөн жогоруга эмес, өзүңүздөн ылдыйга карап жашаңыздар деген. Ошого шүгүр кылыңыздар деген. Илайым бардыгыбыз шүкүр кылуучу, зикир кылуучу, бардыгына каниет кылуучу энелерден болойлу, адеп аклагыбызды оңдойлу, бактылуу карыялык берсин, илайым ден соолук берсин да. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ушул жалпыга керектүү жаштарга айрыкча, аялдарга, өзүбүздүн курдаштарга, энелерге, жаш кыздарга, келин кыздарга жакшынакай берген кеңешиңиз жугумдуу болсун, сизге Аллах ыраазы болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүнү да соңуна чыгып атабыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.